Жашыл Кыргызстан экологиялык акциясын өткөрүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору демилгечи Иман Нуру парламенттик фракциясы агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович. Иман Нуров парламенттик фракциясынын лидери. Сөз сизде. Assalamu alaikum урматтуу кесиптештерим. Эми ар биринчи сатышканда болот экен. Бул өзү 3-4 жума мурда каралыш керек болчу, бирок көрдүңүздөр, эптен себеп болуп отуруп ушуга келип калды. Бирок жакшылыкка деп эсептейм, анткени анча-мынча толуктоолорду сиздер менен кеңешип киргиздик. Японияда Кобе университетинде окуп жүргөндө Куме деген япониялык профессор өлкөңдөгү эң чоң проблемалардын бири боюнча Public Policy деген сабак боюнча курстук иш жаз деп тапшырма берген. Ошондо иликтеп отуруп мен бирдекени түшүнүп, бир маалымат алдым эле. Азыр Кыргызстанда мөңгүлөр эрип баратпайбы? Бул экологиялык катастрофа. Ошону чечиштин бир эле жолу бар экен. Бак-дарактардын аянтын көбөйтүш керек экен, башка жолу жок экен. Ошону тапкандан баштап ушундай бир тилек ниет кылдык эле. Кудайга шүгүр, эми азыр сиздер менен биргеликте ошол тилекти ишке ашырган мүмкүнчүлүк болуп турат. Жашыл Кыргызстан деген бул агрардык комитет менен кеңештик, депутаттардын пикирлерин, ойлорун алдык. Өткөндөгү Исхак Абсаматович баштаган, Дастан Далайбаевич баштаган биздин депутаттарыбыздын ой пикирлерин эске алуу менен кайрадан жазып чыктык. Эми кыскача айтканда, максаты өлкөбүздүн шаарларынын, калктуу конуштарынын, деги эле аянтынын экология абалын жакшыртуу бул бир. Экинчи, бакубатчылык деңгээлин жогорулатуу. Үчүнчү, адамдардын өздөрүн кызыктыруу менен, тартуу менен жашыл бак-дарактардын аянтын көбөйтүү максатында ушул токтомду даярдап чыктык. Анан өткөндө бир ой айтылды эле, 2 айлык деген болбойт деп. Бирок максат мындай болчу да, эгерде бир күндө эле бир белгилеп кое турган болсок, ал жөн гана субботник катары, ишембилик катары болуп калат деген, андан жыйынтык болбойт экен. Формалдуу иш-чара экти отургузду кетти, ошо менен эч ким жооп бербейт. Көгөргөнү көгөрдү, кураганы курады. Ошон үчүн 2 айлык эмес, 3 айлык деп белгиледик. 1 февралдан баштап 30 апрелге чейин. Эми 1 февраль кыштын кычыроон күндөрү деп айткандар болоттур, бирок агрардык комитеттеги белгилүү инсандар айтты, Нокен районунда, мисалы, Араван районунда февралдын башында эле декоративдик көчөттөр отургузула баштайт деп. Ал эми мисалы Чаткал, Атбашы, Алайкуу зоналарында мисалы апрелдин осуна чейин отургузса болот экен. Ошон үчүн ушундай дедик. Кенжебаев Аманкан мырза өзү деле айтты, ошол 3 айлык десеңер жакшы болот деп. Экинчиси, акимдерди, жергиликтүү бийликтин башчыларын, айыл өкмөттөрүн ушул ишке кызыктыруу үчүн алардын ишин баалоодогу критерий катары отурулган көчөттөрдүн санын киргизип атабыз. Ошол эле мезгилде жөн эле көчөт отургузуп коюп кутулуп кетпесин деп, аларды талаптагыдай кароону да индикатор катары киргизүүнү ошо сунушталды эле, муну да киргиздик. Дастан Далайбаевич ирригация боюнча айткан, сугат системасын киргизүү боюнча. Мына бул жакта презентацияда кетип атат, экранда карасаңыздар болот. Ушул ирригация системасын менен камсыздоону көчөттөр эгилген жерлерде, ошондой эле азыркы мезгилдерде баягы тамчылатып сугаруу системасы жайылып атпайбы, ошону дагы кенен жайылтуу маселесинде киргиздик. Андан кийин биз мына багбандар менен сүйлөшсөк, чет өлкөдөн импорт кылып алып келиш абдан кымбатка түшөт экен. Көчөттөрдүн баасы кымбат экен. Ошон үчүн ошол эле көчөттөрдү жерлерде питомниктерди уюштуруп өзүбүз өстүрсөк, арзан түшөт, жумуш орундары менен камсыздайбыз. Андан кийин налог базасы да кеңейет деген сунуштан улам. Ар бир облуста ошондой сапаттуу көчөттөрдү эккен питомниктерди уюштуруу маселесин бул жака да киргиздик. Анан бир жолу мына Актала районунун Тоголок Молду айылына бардым. Шүкүрбек Бейшеналиев төрөлгөн айылда. Айылдын борборунда Гүлбак парк уюштуруп атыптыр. Ушул тажрыйбаны бүт Кыргызстан боюнча жайылтсак болот деген. Анан жакында эле шайлоочулар менен жолукканы Кочкор районунун Дөң Алыш деген айылына бардык. Бул четтеги сууга айылы. Ошол жерде дагы 5 гектар жерди айыл чечиптир. Ошону бак кылабыз деген ниет менен кылган экен. Анан сиздерге да сураныш менен кайрылды. Ким канча көчөт берсе, ошонун баарын эгет элек, анткени биздин күчүбүз жетпей атат деп. Муну да айта кетейин. Ошондой ар бир айыл өкмөтүнө жок дегенде бирден парк болсо, ошону дагы бул токтомго киргиздик.
Андан тышкары Нурбек Карыйш айтты окшойт бул сунушта, эгерде адашпасам, тыштан көчөт сатып алып келгенде жанагы НДС болот турбайбы? Ошол сыяктуу төлөмдөрдүн да бошоту жагын карасак, анткени Кыргызстанды көгөртүп агартуу бул биздин моюндагы иш. Анан баягы Союз учурунда социалисттик мелдеш деген бир мотивациялык демилге болгон, эки районду, эки совхозду, эки колхозду. Ошол сыяктуу эле айыл өкмөттөрдү, мекемелерди, жарандарды, уюмдарды, ишканаларды эң жашыл шаар, эң жашыл айыл, эң жашыл мекеме ишкана деген конкурстар менен жарыштырсак деп буну да киргиздик. Анан өткөндө мен билгенден Жаныбек Султанович ушул сунушту киргизди. Баягы бир адамдан бир китеп деген долбоор менен Кыргызстанда 250 китепкана бир дагы мамлекеттен бир тыйын алынбай жаңыланды китеп фонду. Бул 40 миллион сомдук китеп топтолду. Ошол демилге менен элди тартсаңыз болот деди эле, муну да киргиздик. Бир адамдан бир көчөт демилгеси менен бүтүндөй Кыргызстандын жарандарын ушул иш-чарага тарталы деп. Анан ар бир жылдын 3-чү кварталында өкмөт бизге келип бул тууралуу маалымат берип турсун деп аны да киргиздик. Анан бюджеттен каражат кароо жагын сурадык. Мен бул боюнча азыркы кабинеттин төрагасы Акылбек Үсөнбекович менен сүйлөшкөнмүн. Ал киши да бул демилгени колдогон. Анан атайын гранттардын, демирчилердин эсебинен бюджеттен тышкаркы каражаттарды топтоо үчүн атайын эсеп ачуу жагындагы карасын дедик. Бирок өкмөткө тапшырма берип атабыз, бир жумалык мөөнөттө уюштуруу штабын түзсүн жана шаарларды, калктуу конуштарды, ага чектеш аймактарды, кунарсыз жерлерди абаттандыруу боюнча массалык жашылдандыруу иштерин жүргүзүү менен ар жыл сайын кеминде 1 миллион көчөт отургузуу боюнча иш-чаралар жүзөгө ашыруу каралган. Жашыл Кыргызстан экологиялык акциясын өткөрүү боюнча иш-чаралар планын иштеп чыксын деп тапшырма бердик. Анан бул жерде дагы бир эки нерсе бар экен. Ошол иш-чарага катышкандарды сыйлоо уюштурсун деп жергиликтүү бийликтерден баштап мамлекеттик деңгээлге чейин сунуш берип атабыз. Анткени адамдар ушу сыйлык алуу максатында дагы балким мотивация алып туруп бул иш-чарага жигердүү катышып берет деп ишенебиз. Анан мамлекеттик маалымат каражаттары ушул иш-чараны жакшылап чагылдырып берсе, ошондо милдеттендирдик. Анан ушул иш-чараны акциянын жүрүшүн, токтомун аткарышын көзөмөлдөн агрардык комитетке ыйгарып атабыз. Ошол эле мезгилде биз деле карап турбайбыз, Кудай буйрса, бул иш-чарага абдан активдүү катышабыз. Көрөсүздөр, жарандар абдан көп колдойт. Биз азыр каттарды алып атабыз. Социалдык медиадан көрүп атсаңыздар керек, колдогондор аябай көп болуп атат чындыгында. Анан 2020-жылдын 16 январында ушул токтом кабыл алган экен жогорку кеңеш. Ошону күчүнөн кетирип коюш керек деп сунуштап атабыз. Анткени ал марттын 1 күнүндө бактарак отургузуу күнү делген экен. Бул бир формалдуу гана иш-чара болуп калат экен да. Ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасы президентине сунуштап атабыз. Март айынын акыркы шембисин улуттук көчөт отургузуу күнү деп жарыялоо өзүнүн жарлыгы менен сунуштасын деп. Анан президентибизди көрдүңүздөр, жакында көчөт отургузуп, өзү деле ушул демилгени колдоп, анан жашыл мурас деп туруп чыкты. Кудай буйрса биргеликте ошол жерде туруп сүйлөдү эле, апайсы болбой, жакшы иш-чараларды бирге кылалы, ынтымакта иштейли деп. Ошонун бир шааниси, ошонун бир символу болуп калат деп ишенем. Колдоп бересиздер деп мен терең ишенем. Чоң рахмат. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярмын. Рыбашев Талайбек Насирбековичти. Рахмат. Эми бул токто мына жашыл өлкөгө айланышыбызга бир топ жакшы шарттар түзөт экен да. Ал жерде эң жашыл шаар, эң жашыл айыл, эң жашыл мекеме ишкана деп жакшы эмелер уюштуруптур. Бул колдоого алышыбыз керек негизгисичи. Эми жогорку кеңеш дагы мына кече президентибиз да өзүңүз айттыңыз, мына жашыл мурас улуттук өнөктүн алкагында бир жакшы демилге баштады. Ушуга улай да биздин мына токтомдогу. Анан мен айтайын дегеним Нурбек Кадырбекович, Нуржигит Кадырбекович. Мынау арчалар боюнча, мисалы, арчалуу токойлор бар, арчалуу жайлоолор бар. Баягы корукка алынган зоналар боюнча сөз жок да. Анан корукка алынбаган жайлоолордогу арчалар бар, билесиздерби? Сиз деле Карагулжанын жигитсиз. Көптөгөн арчалар кыйылып жок болуп кетип атат да мезгилдерде. Ушуну да токтомго киргизип коелу, баягы токойчуларга тапшырма берип токтомго киргизип, ушул корукта эмес жайлоолордогу арчаларды карап, ушуларды дагы көчөттөрдү коруган, караган боюнчачы токтомго киргизип койсок жакшы болот да. Бул деле пайдасы тиет. Талай Насирбекович, абдан актуалдуу сүз айттыңыз, чоң рахмат. Көптү көгөлдейт. Бул сунушту эске алып туруп киргизебиз, Кудай буйрса. Киргизип коелу. Барды да сактоо, анан кийин жоктон
көгөртүү дагы экөө тең бир приоритеттүү багытта. Рахмат. Эми колдошубуз керек, колдойбуз. Суроолор жокпу? Суроолор жок. Аталган токтом долбоорду добушка коем. Добуш берип коюңуздар. Жашыл Кыргызстан азыркы эле аталган токтом долбоор. Добуш бериш макул 66, каршы жок, баары катталды 81, баары 66. Токтом долбоору өттү, кабыл алынды.